Сиздер көрүп турган буюмдар ар түрдүү. Кийизден, жиптен, кагаздан, пластилинден, шурудан, фантазия менен жасалган. Булардын бардыгы ар тараптуу өнөрдүн ээси Гүлнара Курманбаевага таандык. Ал жетектеген кол өнөрчүлүк ийримдин мүчөлөрүнүн жана анын жасаган буюмдары жемиши катары бул көргөзмөнү уюштурушкан. Абдан кызыккан окуучулар көп. Кыргыздын ушундай нукра терисинен жасалган, кыргыздын кийисинен жасалган көп нерселерди балдар жасап калды. Ал гана эмес, эркектин жумушу деп ойлойм, бул камчы жасаш. Камчыны кооздоп, оюм чийип, колум менен балканы кармап, мыкты деле жасап өзүм жасайм да. Өрүмүм болсо өзүм жасайм. Жанагы эчкинин терисин, жүндөрүн баарын кырып, кадимки чачалгандай кырып, ошолорду бирден кесип 12 өрүм жана терме деген өрүмдөр болот. Ошолорду жаштар билбейт азыр. Ошолорду үйрөтүп келдим ушуга чейин. Эркек жаш балдарым бар. Алар болсо аларды өргөндө да үйрөнүп калды. Ийримге абдан таланттуу жана аракетчил окуучулар катышат. Өздөрүнүн фантазиялары менен кызыктуу буюмдарды жасап, мындан да өнөрлөрүн өөрчүтүүнү ойлошот. Мне нравится плести крокодилов, змеек. Узайымдын уулу да кол өнөрчүлүк менен алектенет. Ал мектеп жашында болсо да колунан баары келет. Апасынын жасаган буюмдарын карап отуруп, өзүнчө да кызыктуу нерселерди ойлонуп жасап жүрөт. Анын жөндөмдүүлүгүн көрүп, келечегинин көп үмүттөнсө болот. Айнеке ушундай кылып көрсөм кандай болот деп эметип көрдүм да. Краска керек болуп калып бир учурда, анан красканы эмете албай, анан пластилинден кылып көрсөм кандай болот деп ойлодум. Анан кийин мынтип чаптап көрсөм, биягынан жакшы көрүнбөй калат экен дагы. Биягынан карасам краскада болуп калат экен да. Анан кийин ошентип, анан буларды чаптап эметип, анан сүрөт ойлоп табыш керек экен деп бир сүрөттөрдү карап эметип атып, анан кийин мындай сүрөттү чагылыштырдым да. Бул негизи бак. Бул жерде ак кайың, бул негизи чоң бактарда анан кийин мындай күзгү көрүнүштө сары кызыл жалбырак болуп, астында гүлдөр, берге дагы бул кошсо болот. Жашыл сары пластилиндерденчи. Узайым кийизден ар түрдүү буюмдарды жасайт. Мындан башка да түймө менен алектенет. Аны окуучуларга да үйрөтүп, өздөрүн колгап, байпак даярдап алууга даярдайт. Анан да сүрөт тартып, укмуштуудай картиналарды жараткан. Ал тарткан сүрөттөрүн булгарга түшүрүп, сувенир да жасайт. Мен бул башынан эле өзүмдүн талантым, сүрөт тартып, кичинекейимден баштап сүрөт тартып, карыштап, көйнөк тигип, жөн эле кийиздин түрүнөн жасачумун. Түрлөп оюмдарды өзүм боор менен чийип, жастыкчаларды жасап, аягында ошо курчакка өттүм. Курчакка кыргыздын эми мурунку нукра илгерки адамдарын тартып баштадым. Калпак кийгизип, ат мингизип, анан кийин сүрөттү мен өзүмдүн бирөөдөн көчүрүлбөйт эч убакта. Өзүм ойлоп табам. Көнөрбөс жана ушундай көркөм өнөрү менен бул айым көптөгөн ийгиликтерге жетишип келет. Чүй областык Сары Өзөн чолпондору губернаторлук фестивалынан анын колунан жаралган буюмдардын көргөзмөсү 1-чи орунду ээлеген. Ошондой эле жакында өткөн көчмөндөр оюну эл аралык фестивалынан боз үйдүн жасалгасы боюнча областтын алдыңкы орунга жетишүүсүнө салым кошкон. Өзүмдүн буюмдарым менен бардым, боз үйдүн жасалгасын жасадым ал жерден. Кыргыздын тамак ашын көрсөттүк. Ал жерде ошо менен эле чектелбестен өрмө көрүп, илгерки кыргыздын каттамасын жасап, аны жөн эле жасап коюу эмес, ошо көңдү кошо ала барып, илгерки эмесин кыргыздын нукра салтын көрсөттүм. Андан кийин биз ошо Панфилов районунан Чүй боюнча жарыштык. Чүй району, Чүй областы боюнча бир 12 боз үй тигилди. Ошол жерден Панфилов районунан мен болсо эме кылдым. Бешик тоюн өткөрдүк. Ошо бешик тоюнда жеңенин ролун аткарып өткөрдүм. Анда да жакшы ойнодум. Көп ийгиликтерге жетиштим ал жерден дагы. Гүлнара Курманбаева алдыда бул ийгиликтер менен гана токтоп калбастан, Калыя Ус Чебер деп аталган жеке ишканасын ачып, кыздарга сеп даярдоону пландап жатат. Клара Кудайбергенова, Тынчтык Акишев, Куш Кабар, Панфилов району.